Себеби мен Кудаймын. Кудаймын десе адам чочуп атпайбы? Бул мындай болот. Кудай деген асманда бир материяны элестетип койгон. Бир ак сакалы отуруп атат, анын тагы бар деп. Аны көрүп келет эле анда космоско чыкканда бирөө. Ал могу мазардын ээси бар деп коет го. Ал жерде бир абышка отурбайт да, бирок жана көз ачыктар көрөт. Абышка экен же жылан экен же бир ажыдаар экен деп. Үйдүн ээси бар деп коет. Анын дагы энергия, ал энергия. Мына менин жаным бар. Ааламдан буйрулган. Куткаруучу, адамзатты бириктирүүчү. Ал бир энергия да. Ошо сыяктуу Кудай дагы жерге түшүп келип, азыр бир адамды кийип, анын айткан дегени дегендей болуп. Кадимки эле Кудайдын, Кудай бул энергия экен, анан зар болсо анан жерге түшүп келет экен да. Азыр баатыр түшүп келсе, аны эч ким признавать этпейт. 3 кишини кырып койсун, мына сатам келип. Соттолуп кетпейби? Азыр пайгамбар келип куткарбайт. Ал эволюция доор, артта калган доор. Азыр анан ошо Кудай келип туруп анан куткарат. 18 октябрда мага иш козгоду эле МВДдан. Первомайскийден. Анан мен ошондо айткам, мага козгобогула. Мен ааламдан буйрулган адаммын. Аалам күчтөрү мени колдоп турат. Жакшы болбой калат бул бийликке дагы. Десем, эмне сага эл көтөрүлүп чыга, революция болобу? Атамбаевка деле тим эле революция болуп кетет деле эчтеке болгон жокпу деген. Атамбаев кара. Атамбаев ууру. Атамбаевдин кадрлары мына кишилерчи, достору. Сапар Исаков, баары. Сооронбай Жээнбеков. Ал кара адам. Азыр чыны күчтөр жерде, тетирсинчи Атамбаев соттолот. Жакшы болбойт дедим эле. 2 ай ичинде не болду? Мына бийликтин жүзү ачылып, ар нерсе болуп келди. Ошо 18 октябрдын, октябрь айынын, ноябрь, декабрда не болуп кетти? Мына мен бир жылдары кыш болбойт десем күлүштү, орус кыргыз. Мына азыр Москва, Россия таң калып атат. Мейли 2 градус жылуулук болуп атат десин. Деп атты эле буга чейин окумуштуулар. Потепление бар 2 градуска деп. 2 эмес, такыр эле 20 градус, 18 градуска жылып кетти го жердин баары. Анысы кандай? Ошо кезде ишенбесе, мына бүгүн ачыкта болуп атат го ошо кыштын болбогону. Анткени мен айткам го, ошо табият, от, суу, таш, арбай, мазар, инопланетяндар менен мен башкарам депчи. Алар мага баш ийет деген, көрдүңүзбү? Табият мага баш ийет. Азыр да ошо Кудаймын десем түшүнбөй атат да. Мен чын эле могу үй меники болбосо айтпайм да мен меники деп. Могу үйдү меники деп айта албагандай меники болбосо, меникимин деп айта албагандай анан жөн эле Кудайым деп айта албайм да. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, улуу кыргыз деген ошол да. Ал эмне деген сөз деген ошо улуу күч кийип, ошонун ролун аткарат деген. Анысы кандай мен ошо Кудай кийип мен ошонун ролун аткарам. Анан эски Кудай банкрот деп берилет жерде. Аны ойлонсоң мына Кудайлар тиленип атат, суранып атат көп эле адам. Эчтеке орундобой атат, демек жок. Жаңы Кудай Арслан айга келип туруп, жашоосун, келечегин, жолун таап атат.